Ирмек Үркүнбаев Багыш айыл аймагынын Октябрь айылынын 4-көчөсүнүн тургуну. Айтымында буга чейин чаңы чыгып шагал төшөлгөн жолдо жашап жүрүшкөн. Азыр болсо мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп, эл пайдасы үчүн жаңы асфальт жолго ээ болуп калышты. Мына ал жерлерде гөлдөр бар эле, гөлдү кечирип өтчүбүз. Таш жол эле, чаң, эшиктин астында аябай чаң кирчү эле, кыйналчу элек. Анысында могу жерде мектебибиз бар. Мектепке барган келген бала чака, жаш балдар особенно өтө кыйналышат эле. Эми мына Кудайга шүгүр, бизге дагы ушу мүмкүнчүлүк болуп, өкмөттөн, могу жерден спонсор болуп, ушул көчөнүн атын койдурган Мамасадык Кулманбетов. Ошонун үлүшү аябай чоң. Бул көчөгө Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Насырымбек Кулманбетовдун ысымын беришкен. Анткени анын уулдары дагы көчөнү асфальттоо иштеринде алгылыктуу салым кошушту. Эми дагы жолдун эки четиндеги тротуар жана жарыктандыруучу иштерине салым кошушат. Атасынын ысымын ыйгаруу менен карапайым жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, соопчулук ишин колго алышкан. Муну менен ысырапкерчиликке бөгөт коюшту. Ысырапчылыкка кетирген каражаттын ордуна ушундай жолдорду салган болсо, көпүрө салган болсо, дагы башка сооп табатык иштер кылган болсо, элге деле пайдалуу экен. Анан мен ойлойм, мынакей бул дүйнөдө ким түбөл жашамак эле, биз деле өтөбүз да, убак саат келгенде. Жашоо аманат дейт. Ушул шүкүр ажы айтты эле, бир дарак эгип койсоң, мөмөсүн мал жесе, бәркен жалбырагын мөмөсүн адам жесе сооп барып турат деп, жолдун боюнда ким эккен болсо. Анан мен ойлойм, бул жол кылымдан кылымга бул түбөлүккө атама өчпөс оттой болуп сооп барып турат. Мына канчалаган адамдар басып атат. Жалпы узундугу 1,5 чакырымды түзгөн асфальт жолго республикалык казынадан дагы каражат ажыратылып, асфальт төшөлдү. Жалпы 12 миллион сомдой каражат жумшалган. Булардын өзлөрүнүн документ кылганына, андан сырткары мына свет жарыктандыруусуна, башында төгүлгөн шагылдары бар. Ушул элге кылып аткан жардамдары менен анча-мынча 0 центральный труба суулар кеткен. Ушулардын оңдоп түздөөгө кошкон салымдары миллиондан ашып кетти. Булар эми өзү жеке өзү көчө үчүн, элге аты коюлгандыгы үчүн ушундай нерселерди кызматтарын кылып атышат. 8 айдын жыйынтыгы менен 40 километр жасалды. Эми ар бир айылда ушундай бул жерден республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, анан фонд развитиядан, спонсорлордун эсебинен ошо жалпы 40 километр болду. Планда дагы бир 15 километр асфальт басуу жолдун немелери турат. Буюрса ошол салыштырмалуу жана 21-22 жылга салыштырмалуу быйыл асфальт аябай көп басылып атат быйылчы. Кошумчалай кетсек, Сузак району боюнча 2021 жыл ичинде 25 километр, 2022 жылда болсо 30 чакырым аралыктагы жолдорго асфальт төшөлгөн. Быйылкы жылда дагы мындай ички жолдорго асфальт төшөө иштери улантылып жатат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.